Барс Медиа тартуулайт. Баарыбыздыкы бирдей эле. Ошол Майк Тайсон уктап калган эң негизги күнөө ошо Алмазбек Шашановичти. Мажелика эле талдайчы. Бирок где-то $600 миллион бар деп айтып калды. Айтып калды да. Анан түнкү 10дон баштап санай баштадык эми. Таңкы 5ке чейин санадык. $600 миллион. $32 миллион ашык корото албай койдук. Корото албай койдук да, күнүгө самандай кылып чачып атып, корото албай койдук. Мен силерге ошол жетпей атабы, биримдикке болгон күч аракетим менен жардам берип атам. Мага баары бир. Жана Чынар Капарова деген бар. Ошол эки жамандап эле жүрөт. Бирок ушундай эле меникинде жаман нерсе силерде да бар. Көрбөйт, билбейт деп жүрөсүңөр да. Бир күн былтып чыгып калат анысычы. Сизге убактым да жок, нервим да жок. Кыйын деп барып ушундай бир таска барып отурасың. Саламатсыздарбы, урматтуу Барс Медиа сайтынын окурмандары жана Барс Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биздин маектөрүбүздө дагы бир кызыктуу адам келип турат. Тактап айтканда КТРКнын мурунку директору Илим Карыпбеков. Саламатсызбы Илим байке? Жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Кудай шүгүр. Бүгүн ушу атайын маекке убакыт бөлүп келип берип койгонуңуз үчүн чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Анда эмесе дароо эле суроолорго өтө берели. Мен адегенде бир нерсени сураган жатам, бирок Илим байке бир аз абсурдно угулушу мүмкүн да. Бирок нерсе болсо да сурайынчы. 2017-жылы сиз катуу аварияга туш болгонсуз. 9 мүнөт клиникалык өлүм башыңыздан өткөргөнсүз. 9 мүнөт точнее өлгөнсүз. 9 мүнөт аркы дүйнөгө барып эле келдиңиз. Мен абсурдно деп атканым эмне, ошол 9 мүнөт ичинде бир нерсе көрдүңүзбү? Точнее жана кинолордо болот го. Бир узун тоннель, аркасында жарык, же болбосо бир мурунку туугандары келип, жок, сага азыр эрте кет деген учур же жөн эле караңгылык экен. Жок. Эми авария болгон учурун билбейм. Аны айткам, эстей албай койдум. Аны эстей алган жокмун. Эс учумду ошо авария болгондо эле жоготтум. Анан мен ошол жерден адамдар, ÖKM кызматкерлери, ошол жерде май кызматкерлери бар, элдер көп чогулуп калып, алар чыгаргычакты көпкө чейин чыгара алышкан жок. Машина аябай майышып калыптыр. Бутума билеген темир кирип кетиптир, анан ошону чыгаргычакты көп убакыт өтүп, анан тез жардам келгичекти. Анан тез жардам мектеп чыгарышып алып, анан баратканда ошо больницага жетейин деп калганда жүрөгүм токтотту. Ошондуктан мисалы мен көргөн нерселеримди ошол учурдан баштап авария болуп өзүмдү жоготкон учурдан баштап көрүп баштадымбы, же ошол 9 мүнөт ичинде көрүп баштадымбы, аны билбейм. Ал белгисиз бойдон калса керек, бирок таптакыр караңгы болду деп дагы айта албайм. Караңгы болгон жок. Жанагы мен андай жөндө да көп окугам. Туннель болот экен, анан туугандар келет экен, анан жок сага эрте кайда. Эч ким мага келген жок. Туннель болгон жок, бирок жашоом көз алдымдан кино лентадай болуп өттү. Ар бири ошол эркин баарын көрдүм. Өзүмдүн өлүмүмдүн ошо иш чарасын мени кантип жумуштан узатып атканын көрдүм. Бир адамдар менен сүйлөштүм. Ошо капюшон жамынып алып, бети көрүнбөйт экен, бирок үнү чыгып, аны сүйлөштүм. Бирок мунун баарын шашпай айтып берсе, көп да, аябай. Көп убакыт кетет. Бирок баягы ошол кишилер менен сүйлөшүп атканда алар айтты, сен өлүп калдың деди. Өзүмдүн канжалап жаткан өлүгүмдү көрдүм, денемди деп айтсак болот. Аны көрдүм. КТРдин алдында мени алдыга коюп ошол жерден узатып атышкан экен. Салтанаттуу түрдө узатып аткан экен. Ошону кандай кылып узатып атканын, ким сүйлөп атканын, кимдин атынан сүйлөп атканын, эмнени сүйлөп атканын баарын көрдүм. Ким ыйлап атканын. Анын баарын көрдүм. Мунун баарын унутуп калбайын деп, мен ошондон кийин эле эсиме келгенде
көп ошол эки шашпай төкпөй баарын жаздым. Мен жанагы да айтып келем, ошо китебим даяр болуп калды, ал редакциядан өткөн. Жана ошол экиге толуктуу түрдө аны да жаздым. Бирок агай жана кызык болуп кетти да, мага азыр айтсаңыз. Ак капюшончон кишилер жөнүндө сөз алышканыңыздын сөз алышкан эмне себептен эмнегедир алар менен орусча сүйлөштүм. Мен менен ал киши орусча сүйлөштү. Ал киши эмне болдум десем, кыскача айтып келсек, мен эмне болдум деп ошол кишиден сурадым. Ал киши сен ушинтип авария болуп өлдүң деп ошол киши айтты. Тигил эмне десем, ал сен денең өлүп денең деп анан көп нерсени сурай алган жокмун да. Кээ бир китептерди андан кийин бул боюнча да көп китептерди окудум, бирок кээ бир китептерде отуруп алып ошол эки клиникалык өлүм болгондо тим эле чоң диалогторду кылып дискуссия кылган деп айткандар бар экен да. Бирок мен андай дискуссия кылган жокмун. Эмне үчүн мен галлюцинация дегеним, ошондо ал киши менен маектешкеним өзүмдүн жашоодогу мындай маектешкендей болгон жокмун да, эл менен маектешкенде. Мен эл менен маектешкенде эчтеке эч качан тартынбайм. Буга чейин азыр да сиз айтып калдыңыз, суроодон коркпойт экенсиз деп. Мен суроодон да коркпойм, суроо бергенден да коркпойм. Анан мындай өзүм естественный болгон жокмун да. Ошондуктан мен ойлойм, бул кайсы бир деңгээлде түш болсо керек. Эми ушул галлюцинация болсо керек деп койдум да. Инстаграмга сизге катталгам. Катталганда эмне болуп катталып калган ба? Көп история чыгат, анан арасынан көрүп кете бересиң го, анан тайныңызды көрүп калдым. Прям ушундай бир жылуулук сачып турган киши болчу. Тилекке каршы бул дүйнөдөн өтүп кетти, бейиши болсун дейли. Ошол тайныңыздын айынан сизге катталган. Мен сыяктуу колдонуучулар толтура болуш керек. Сиздин тайныңыз үчүн катталган жок. Аябай көп. Тайныңыз жөнүндө сурагым келип атат. Кандай кишилер? Мага эмес, ошо тайнем үчүн катталгандар абдан көп. Себептен ал киши аябай акылман кишилер. Акылман, өзү жашына келип калса дагы мээси тунук, ой жүгүртүүсү терең. Баарын түшүнүп, баарын көрүп турган. Мен бир гана нерсеге өкүнөм, тиги тайнем ушу кийинчерээк эле тартып баштадым да. Биз мурунтан эле баарлашчыбыз. Мен тайнемди ушу 1996-жылдан бери билем. Ошондон баштап эле биз баарлашчыбыз. Келгенде ушу Таласка барып калсам, өзүм апам менен кошо барып калсам, апамдын апасынан барып калсам, ошондо биз сөзсүз түрдө отуруп алып, анан тамашалашып, күлүп, арты беркенсе ал киши өзүнүн саясатта болуп аткан нерсе боюнча өзүнүн ой пикирлерин жанагындай комментарийлерин берет эле. Азыр күлүп эле жыргап жүрө берчүбүз да. Бирок кийин бул сотовый телефон пайда болуп, чөнтөк телефон пайда болуп, камера болгондо дагы мен оюма келбептир да. Акыркы ушу бир 2 жылда эле тартып баштадым да. Аны дагы бир байкабай эле ушу бир күлкүлүү нерсе айтып аткан тартып алып эле, анан муну тартып алыш керек турбайбы, тартып атып анан чыгарып, ошону алып эле андан ары популярдуу болуп кетти да. Тайнем баары эле сурай беришет, бул чоң кызматтарда иштегенби деп. Чоң кызматтарда иштеген эмес. Ушу шаарда финансылык техникумду эле бүткөн экен, болгон билими ошол эле болгон. Жөнөкөй эле адам, бирок мен ойлойм эми дагы ошол эке сүйүнөм, дагы жакшы ошону тартып жетишип калганыбызга. Акыркы жылдары бакуш мен кетсем элекен, кыйналбай кетип калсам элекен деп Кудайдан тилеп жүрдүм. Бир аз кичине көп деле ооруган жок, бир аз ооруду, анан өтүп кетти да. Бирок мен ойлойм эми жакшы жашады. 88-inde жашында кетти, 90 деп коюлду. Кыргыздын салты боюнча. Мен ойлойм, балдарынын, кыздарынын жакшылыгын көрүп кетти. Мындай жакшы жашап кетти. Тайныңызга сиздин кайсы бир мүнөзүңүз окшошпу? Окшоштурушабы? Же болбосо? Жок, андай деле жок го дейм. Мен негизи менимче сиздерде экөөңүздөрдө харизма бар да? Балким. Эми баары бир тиги тайнемдин кызынын баласы болгондон кийин бирдекеси болсо керек, болбой койбойт да. Бирок мен тарбияны чоң апамдын колунда өстүм. Чоң апам мени кичинемден алып, чоңойтуп, тарбия берип, бул апамдын колуна, тайнемдин колуна мен 16 жашымда Абдылбек тапшырып берген да. Ошондуктан мындай тарбияны, түпкү тарбия пайдубалын ошо чоң апам мага берген. Тайнемди мен жана айтканда ошо 16 жашымда келип анан таанышып көрүп, тайнем бар турбайбы?
апам бар турбай деп ошон үчүн көргөм. Анан мындай баягы кан жагынан балким болсо керек. Чоң апамдан да болсо керек, тайнемден да болсо керек. Илим айке азыр бул суроо менде даярдалган эмес болсо да, азыр сиз чоң апам деп айтканда башкача болуп кетет экенсиз. Чоң апаңыз жөнүндө да сурай кетейинчи. Мен мурда кийин уктап турмун. Чоң апаңызда бир башкача сезим бар экен сизде. Чоң апам байкуш, чоң апам мени 2 айымда, мен 2 айымда чоң апама апам алып барып өткөрүп, тапшырып, анан ал учурда апам бул жерде университетте АКК курстарында окуп, мамлекеттик экзамендерди берип аткан экен. Анан ошондо ошого даярданышым керек, беришим керек деп, анан ошо апамдын колуна Жумгалга нарынга алып барып берген экен. Анан берип, апам ошо жерде багып баштап, кийин ошо бир 4-5 айдан кийин эле апам менен атам тил табыша албай ажырашууга туура келди. Анан апам мени алып кетем деп ошол айылга барганда чоң апам байкуш мага эми көнүп калса керек, жакшы көрүп калса керек. Мени үйдөн үйгө алып качып бербей коюптур. Анан эми баягы укук коргоо органдары менен, милиция менен барып алабыз деп азыр мен айтып алам дегенде ушу тайнем айткан экен. Кызым, тигил кишиге бул өзүнө жүрөгүнө жакын кабыл алып көнүп калыптыр. Сен жашсың, төрөп аласың. Тийбей эле кой, калтырып кой деп. Ошо калтырып койгон экен. Анан мени ошо чоң атам, чоң апам байкуш өзүнүн баласындай кылып баккан. Мен 10 жашыма чейин мен ойлочумун, алардын мен эң кичүү баласымын деп ойлочумун. Кийин анан 10 жашымда анан билдим, мен апам бар экен, атам бар экен. Ага чейин мен атамды ойлочумун, бул мен улуу байкем. Мен ошол үйдүн эң кичүүсүмүн, кенжесимин деп ойлочумун. Ошондуктан менин мындай эки энем болгон ушу. Өзүмдүн апам мени төрөгөнү менен, бирок ошол эки кичинекейимден мээримин төгүп, чачып, көлөкөлөп мени чоңойтуп, бапестеп багып, 16-га чейин багып келген. Андан кийин өзүмдүн апам мага билим берип, акылын үйрөтүп, окутуп, ушундай болуп 2 бөлүнүп тарбияланган да. Ошол жигиттин ошол 10 жашында апасы башка экенин билген жигиттин ошол чоң эненин колунда чоңоюп, герзовой өтүк кийип, фуфайка кийип чоңойгон, фуфайка деп коет, фуфайка кийип чоңойгон жигит кийин кантип ийгиликке жетти деп эмнейм? Сиздей кишилер көп да. Баарыбыз эле айылдан келебиз, бирок арасынан сиздейлер чыгат да, сыры. Эми биринчиден мен мындай өзүмдү кыйратып эле бир чоң ийгиликтерге жетүүдүм деп эсептебейм. Көбү ойлойт эми баягы КТРдин башкы директору болсо, аэропорттун башкы директору болуп иштесе, тиги Мегакомдо башкаруучу болуп иштесе, анда бул ийгиликке жеткен ошол деп. Туура. Мен окууну бүтүп аткан кезде, университетте окуган кезде, студент кезде мага деле ийгилик ошондой болуп көрүнсө керек. Бара-бара аң сезимиң өзгөрүп баштаганда түшүнүп баштайт экенсиң да, бул ийгилик эмес, ийгилик деген башка нерсе экенчи. Эми баары бир сиздер мисалы ушу жаш муун муну ийгилик деп эсептеп атсаңыздар, мен айтып берем. Мен бул жерге келгенде, мен айылда жүргөндө деле жалкоо эмес болчумун. Ушу өзүм мисалы айылда бир анча-мынча эле адамдын үйүндө кудук бар болсо, мен өзүм ошо жерде 13-14 метрлик кудукту өзүм касып, ылдый касып, үчөөбүз эле жашайбыз да. Мага жардам берген деле киши жок болчу. Анан кудукту өзүм касып, элестетиңиздер, баягы ылдый болуп калганда тепкич менен ылдый түшүп, кайра ал жерге кумду алып, чака менен кайра үстүнө чыгып, ошентип өлөрманданып атып, кудук касып, суу чыгарып, ошол огородко суу жеткирип, огороддо жашылчаларды ошо менен сугарып, таза суу алып, биздин кудуктан кошунанын баары, көчөнүн баары алышчы. Ошондо өлөрман болчумун да, ошондо деле жалкоо болчу эмесмин. Бул канча жашыңыз кудук казган кезиңиз? Ошол кудук дагы эле бар экен. Мен таң калдым, баягыда ушу 25 жыл болуптур. Ошол кудук мен казкан бойдон, мен коюп кеткен бойдон эчтекеси өзгөрбөйт. Мына кыргыздын кыймылдабаганычы. Мен ошондо таң калдым да, мен ошондо аябай жакшылуу болдум. Мен айылга барып анан карасам,
кудук эмес, кудуктун тегереги эмес, кудуктун капкагы, темир капкакты мен тетиги карматчыктан бузулуп калган сарайдан тегерек темир капка алып келген, ошол бойдон турат. Эч өзгөрбөй. Эми аркан эле өзгөрүп атса керек, себептен аркан үзүлүп кетет да. Мен таң калганым кыргыздын бул эми жалкоолугу деп ойлойм. Бул жалкоолук. Ошол үйдө жашаган канча деген адамдар жашап келди 25 жылдан бери. Бирөөсү дагы ошол эки кудукту кичине оңдоп, тегеректесин кайта башкача кылып, аны балким оң түздөп, жок дегенде капкагын башка кылып койбойт. Ошол эле капкак койдон экен. 25 жыл. Мен ошондо ошол эки кудук касып, сарайларды салып, ноолуларды куюп уруп атканда, сокмо деп коет. Сокмо менен ошо ноолуларды уруп атканда, ошондо мен 8-9 класстагы эле бала болчумун. 8-9 класстагы ошо 11-ди бүткөнгө чейин өлөрманданып, эртеден кечке чейин окууга барып калсам барып калдым, болбосом өлөрманданып ошол жерде эле иштеп эле отурчумун. Ишти жакшы көрчүмүн ошондо эле. Кийин бул жерге университетке келип, апам жардам берип өткөрдү. Орусча бир да сөз билбейм, бирок ушу апам мен кулагыма куя берди, окуш керек, элим окуш керек, келечегиң окууда деп. Эгер сиздер мисалы жаш муун мени ийгиликке жетишти деп ойлосоң, анын сыры бир эле. Жалкоо болбой иштеп күнүгө жана билим, башка эч нерсе эмес. Эгерде билимдүү болсоң, жалкоо болбой иштесең, күнү түнү иштеп отсаң, сөзсүз түрдө ошо сен эмне деп ийгилик деп ойлосоң, ошого жетешесиң. Жанагы бизде азыр акча төлөп анан барышат го, жана тиги жактан тренингдер болуп, абдан мода болуп кетпедиби? Алардын кыйраты деген нерсени деле эчтекени айтышпайт. Ушул эле нерсени айтат. Мына мен айткан нерсени эле айтат. Жалкоолонбо. Бекер тренинг. Жалкоолонбо, окуу дайыма таптакыр жалкоолонбо, күнүгө аракет кыл. Болду ошону эле айтат. Башка эч нерсени айтпайт. Мындай бир мыйзам сенемдүүлүк бар да, Илим айке. Каждый раз бийлик алмашканда, же болбосо мамлекеттеги таасирдүү болуп чыга келген кишилердин жанында дайыма Илим Карипбеков жүрөт да. Ушундай бир мыйзам сенемдүүлүк бар. Анан мунун сыры эмнеде? Сиз профессионал болгон үчүн сизди чакырып алышабы же башка жолдорбу? Мындай Илим, баары эле ушуну айтып беришет да. Баары эле айтып беришет да, сен Бакиев менен иштештиң. Андан кийин Атамбаев менен иштештиң. Бир гана Роза Исаковна менен иштеше албай калдым. Бул киши 1,5 жыл иштешти. Анан мени бул киши жакшы көрбөйт. Мени бул киши жакшы көрбөйт. Ошон үчүн мен убакыт жетпей калды болуш керек экен, баары эле муну эле тил табылмак депчи. Бирок тил табылганда бирөөсүнө дагы мен барган эмесмин өзүм. Бирөөсүнө дагы мен кызмат бер деп барган эмесмин. Бирөөсүнө да барган эмесмин. Андан Сооронбай Шарипович менен да иштештим 1 жыл. Мен Сооронбай Шариповичке мисалы жаңы келгенде ызы чуу башталып электе мен биринчи кирип айткан, Сооронбай Шарипович мен кете берейин, уруксат болсо деп. Бирок Сооронбай Шарипович айткан, Дилим, мен эч кандай маселем жок. Иштей бер. Мөөнөтүң канча бар? 1 жылым бар. Иштей бер, маселе жок деп айтты бул киши. Мен булар чыр-чатак болуп башталганда дагы, ошондо дагы киргем. Сооронбай Шарипович, уруксат этсеңиз мен кетейин. Эми бияка абал катуу болуп бартат окшойт. Анан эми азыр КТРден анан бул кишини кылган жоруктарын терс багытта көрсөтүш керек болуп калганда, эл таптакыр туура эмес түшүнөт. Айтат, мына бул таптакыр ит экен. Кече эле Атамбаев укмуштап, азыр мынакей Атамбаев жеткен шүмшүк экен деп айтат. Ошондо да Сооронбай Шарипович айткан. Андай болбойт. Атайын муну сок анпым деп айтылбайт. Кызматыңды аягына чейин иште. Менин өзүмдүн мындай кишим, атайын кишим, сенин ордуңа алмаштырам деген киши жок. Бирок Сооронбай Шарипович мындай деп айткан. Кыргыздын немеси, мен аны дагы силер чакырып калгандан кийин айтайын. Эч кимге айта элек болчумун, бирок Сооронбай Шарипович мынтип айткан. Илим, ушунчалык сени аябай жамандап келишет. Эмне эле сени жамандай беришет депчи. Ушунча көп адам, бирок айткан жок ким жамандап. Көп адам жамандап келет экен депчи. Аны мен бул кишиге баа берген себебим, мен ошондо ушу канча деген адам чын эле жамандап келди. Өзгөчө Сооронбай Шариповичке жамандап келсе керек. Бул деген Атамбаевдин кишиси, кетириш керек деп өзгөчө ошондой кырдаал болуп калганда жамандап келсе керек. Бирок ошонун баарына карабастан аягына чейин мүмкүнчүлүк берди да. Бирөөсүнө дагы кызмат сурап келген жок. Мен мунун сыры бир эле нерседе. Кыргызстанда
кадрдык ачкачылык көп жылдан бери бар. Кыргызстанда бүгүнкү күндө татыктуу кадрлар жок. Татыктуу кадрлар өтө аз эне бүгүнкү күндө. Эгерде билими бар, билими ашып ташып турган ошол эле учурда мындай өзүнүн бийликти мен алмаштырып өзүм бийликке келем деген амбициясы жок болгон адамдар саналуу эле. Мен мисалы азыр эч качан мындай моону кетирип өкмөт башчы болсом, моону кетирип министр болсом, моону кетирип туруп президентке келсем, байлыктарды алсам деген менин эч амбициям жок, таптакыр. Эгерде сен кызматты жакшы билсең, ошону адамгерчиликтүү так жакшы аткарганга аракет кылсаң, ким болбосун баары бир сени жумушка чакырат. Баары бир. Мен айтпаймын, бирөөнө дагы мен бир кызматыма дагы мени кызматка отургучу деп суранып келген эмесмин. Мегакомго дагы суранып келген эмесмин. Манаска да суранып келген эмесмин. КТРКга да суранып келген. КТРК керек болсо мен сөгүп туруп отургузуп коюшкан. Алып келип кыйнап туруп ошо эки түртүп келип киргизип коюшкан. Келген эмесмин, себептен кадрдык ачкачылык. Бизде мындай болот да, бийлик алмашкандан кийин бул кадимки эле табигый көрүнүш. Ар бир президент келгенде өзүнүн тегерегине биринчи кезекте ишеничтүү, ишенген адамдарын алып келет. Себеп дегенде биринчи келгенде өзүнүн бийлигин бекитиш керек. Бийлигин бекитиш үчүн эмне болот? Ага ишеничтүү адамдар туруш керек. Ал учурда биринчи 1-2-3 жыл анын сапатына, кадрдык мес иштебиште анысына карабайт. Эң негизгиси мага ишеничтүү, мага туруп берген, мени сатпаган адам болсо экен дейт. 1-2 жыл өтөт. 1-2 жыл өткөндөн кийин баары түшүнөт. Баары түшүнөт. Той ёлки. Буларга сатпайт экен. Бирок булар менен каша жазап жей албай турбайсыңбы? Деп ошону түшүнөт, ким гана болбосун. Анан баягы айдап ийгендин баарын акырындап тарта баштайт. Жумуш билгендер. Албетте. А кимден тартып? Эмне, Япониядан алып келеби? Америкадан алып келеби? Аяктан алып келейин десе дагы жок. Анан баягы эле тартат, кел. А баягылар чалкасынан кетет, качат биринчи. Аларды кел деп суранышат. Аларды патриоттук сезимдерге басым кылышат. Антип мынтип анан кайра эле ошолорду тартат. Себеп дегенде биз өлкө аз өлкөбүз. Бизде кадрдык ачкачылык, адамдар аз. Мен деле ошентип эле бардык кызматтарга келип тарткан. Кел моундан жардам берчи. Бардык кызматка кайсы жерге барбайын, ошентип эле тартышкан. Могул жерден жардам бер. Анан ал жерге барганда баягы мен кыйынмын, же болбосо мен тигимин деп мындай колко кадыр кылып иштебеш керек. Мен бир да жумушумду колко кадыр кылып иштеген эмесмин. Бардык жумушумда башымды сайып коюп иштегем да. Анан сен кайсы жерде болбосоң ошентип иштесең, баардык учурда ишке сен тартып алат. Мындай да. Ошол Атамбаевдин учурунда, Роза Сакыновнанын учурунда, Бакиевдин учурунда адамдар кызматта, жакшы кызматтарда жүргөн, жакшы перспективдүү адамдар же бийликте жакшы жерде отурат. Же мындай жеке жакта, же жакшы бизнес кылып баратат, же жакшы эл аралык уюмдарда иштейт, же бир чоң-чоң долбоорлорду жетектейт. Ошондой эле көрүнүш да. Мисалы, мен коомго баягы саясий жагына көп аралашкан үчүн эл байкабат. Мен мисалы бир мисал айтып келейинби? Мына Азамат Дыйканбаев деген бар. Азамат Дыйканбаев деген бар. Билесиздер да, ал киши Цариде Максим Бакиевдин орун басары болчу. Максим Бакиев кеткенден кийин Роза Исаковнанын командасында ошо Нисиде иштеп жүргөн. Роза Исаковна кеткенден кийин ал кишини кайра ал кеткенден кийин кайра Атамбаев келип тартып келип өзүнүн кызматын ошо Нисин жетектетип, башка долбоорлорду жетектеткен. Андан кийин кетти. Ал киши эмне кызмат кылып жүрөт азыр? Ал киши Газпром мектептин директору, Килейген Газпром мектептин директору. Эльвира Сариева вице-премьер министр болуп жүргөн. Роза Сакыновнанын учурунда байкоочу кеңештин төрагасы болуп, анын жакын адамы болуп жардамдашып жүргөн. Андан мурун интернетту жетектеп жүргөн. Андан кийин Атамбаев учурунда вице-премьер болуп жүрдү, министр болуп жүрдү. Азыр эмне Килейген эл аралык уюмдун айрыктын өкүлчүлүгүн жетектеп жүрөт. Эл аралык уюмдун өкүлчүлүгүн жетектеп жүрөт. Ал билими үчүн англисче судай билет, кыргызча судай билет, тажрыйбасы бар, орусча билет, баардык үч тилде тең кенен тилде сүйлөйт.
иштеп жүрөт. Мамлекет, өлкө колдонбосо башка жакка барып кызмат кыла беришет. Мен ачык болуп кеткен жокмун го. Мен көчөдө калган жокмун го, Кудайга шүгүр. Мен дайыма айтам, балдарга жолукканда дагы айтам. Балдар, сен бийлигиңди тартып алышы мүмкүн, кызматыңды тартып алышы мүмкүн, байлыгыңды тартып алышы мүмкүн. Бирок мээң эч качан банкрот болбойт, мээңди эч ким тартып албайт. Эгер ошон үчүн мээң билимим ашып ташып турса, сен баардык жерде өзүңдүн ордуңду таба аласың. Билим болсо, профессионалдуулук болсо, жолдо калбайсың. Мен сурайын дегеним, Биримдик партиясы дагы сизди ушул сапаттарыңыз үчүн чакырды? Мен муну ачык эле айта алам. Мен ачык эле айта алам. Жашыруун эмес, мен негизи көп нерсени мындай буйтатып, кыйтып, мыйтып айтпайм. Болгондой эле айтам. Биримдик партиясынан биринчи кезекте мен азыр Ошко барып чында эле жардам берип атам Биримдик партиясына. Бирок бул тиги жана бийликтин партиясы деп Марат Аскерович Аманкулов канча бул бийликтик эмес десе эле болбой эле. Бул бийликтин партиясы деп атпайбы? Эл эмне дебесин, мен биринчи кезекте Биримдик партиясынын Ошто шайлоосуна ошол жерге жергиликтүү кеңешке жардам берип атам. Жардам бергеним эми көп учурда бул консультациялык жардам да. Пиар багытында, жанагы жарнак көрнөктөрү боюнча, өзүнүн лозунгдары боюнча, мен билген медиалар менен кандай ишти алып барыш керек ошол боюнча жардам берип. Жардам берип аткан биринчи себеби, эч жашырбай эле айтам, Жогорку кеңештин депутаты Арапбаев Азамат Абдулажанович менен жакшы мамилем бар. Жакшы мамилем болгондо мен эч кандай тууганчылык же ал киши менен мындай чогуу бизнес өткөрүү андай мамилем эмес. Ал киши менен мен таанышканым ушу КТРде иштеп атып, 1-2 жолу эле мындай таанышып сүйлөшүп калганбыз. Бирок өзүбүз мындай сүйлөшкөнүбүз бирибизге жагып, анан ал киши мен баалаган, мен профессионалдуулугумду баалап, ошол жерде шайлоо болуп атканда Азамат Абдулажанович бул партиянын мүчөсү болбосо дагы өзүнүн кесиптештери Марат Аскерович суранган экен. Азамат Абдулажанович ушул жакта кичине уюштуруу боюнча жардам бер деп бул кишини суранган экен. Бул киши ошол уюштуруу боюнча жардам берип уюштуруу болуп жүрүптүр. Ал киши мени суранды. Ушул пиар боюнча кайсы масс медиа менен иштеш керек, кайсыл жагы рейтинги күч, кайсыл жагында көрнөк жарна кандай болуш керек, келип өзүңдүн оюң менен бөлүшүп бербейсиңби деп. Ошон үчүн мен аны эч жашырбастан эле, эч кимге жок, тигиткен жокмун, мынткен жокмун деп эле ал кишиге жардам берип жүрөм. Бул биринчиден. Экинчиден, мындай айтат, бул деген кызмат сурап антип жүрөт. Кызмат боюнча же болбосо кийинки келерки шайлоодо мага орун бересиң анын боюнча деп эч ким менен эч кандай сөз болгон эмес, болбойт дагы. Марат Аскерович менен дагы андай сөз болгон эмес. Эч ким мага жүрү сен барып мен келечекте депутат кылам деген эмес. Мен ошол жерде иштеген 2 адам ушу мынакей Азамат Абдулажанович менен мамилем жакшы. Мен бул кишини баалайм. Бизнесмен катары өмүрү бизнес менен келип өзүнүн акчасын, каражатын өз адал иши менен таап жүргөн адам катары, коррупциядан алыс катары баалайм. Марат Аскеровичти дагы баалаган себебим бизнес менен аракет кылып жүрөт. Коррупциялык иштерден алыс, мындай аркасында бир жаман иштери жок. Ошон үчүн бул кишилерди баалаган үчүн өзүмдүн ыктыярым менен булар жардам бер дегенден жардам берип жүрөм. Мен жана айткандай, эртең мисалы мени башкалар жардам бер десе, ушундай мисалы шарттары ыгы келсе, убактым болсо, мүмкүнчүлүгүм болсо, мен аябайм аны жардамды. Ошентип эле жардам берип жүрөм буларга. Бир тарапты берилип коргобогонуңуздун себеби эмнеде? Мен сизди чынын айтканда Атамбаевдин кишиси экен деп эле жүрүп турмун негизичи. Бирок бир тарапты берилип коргобогонуңуздун сырын түшүндүрүп бере аласызбы? Эмнеге, себеби, сырын? Мен КТРКда иштегенде мен Атамбаевдин позициясын же Атамбаевдин көз карашын коргогон эмесмин. Мен КТРдин позициясын коргогом. Дайыма КТРдин позициясын коргогом. КТРдин башкы директору болуп турганда, кээ бир учурда жеке менин оюм боюнча, менин философияма жат болуп, менин философияма туура эмес келип атса дагы, бирок бул КТРдин позициясы болгондуктан мен КТРдин позициясын коргоп келгем. Атамбаевдин
жана тегерегиндеги бир 10 чакты жакын адамдар болгон, өзүм кеңешкен, аябай жакын алып жүргөн адамдары. Мен андай болгон эмесмин, таптакыр. Мен Атамбаев менен бир жылда бир же эки жолу жолучумун. Кызмат боюнча жолучумун. Кызмат гана боюнча. Мындай отуруп Атамбаев менен эч качан чайлашып отурган эмесмин таптакыр. Мага караганда өз учурунда, мисалы, кийин сындап чыкты, өз учурунда өтө жакын болгон Жанар Акаев болчу. Каалаган учурда кирип, каалаган учурда айта турган сөзүн айтып жүргөн Жанар Акаев болчу. Мына мен ачык эле айта алам. Мына Жанар Акаев мага караганда алдагайда жакын. Депутат болгондон кийинби? Же пресс-секретарь? Депутаттыктын баш жагында, албетте пресс-секретарь болгондо ошонун жанында гана жүрдү. А депутаттын баш жагында баягы булардын көз карашы таптакыр эки башка болуп кеткенге чейин Жанар Акаев жакын кишилердин, ошол эки жакын тегерегиндеги Атамбаев кеңешип кабыл алган адамдардын бири ошол болчу да. Бирок албетте, мисалы, ал жерде ошо тегерегиндеги адамдардын көбү ар кандай позицияда болчу да. Бирок ошо эмне үчүн тиги Жанар Акаев ошо жанында болгондо мен кабыл алган, жанына мындай жакын тартып алганы, мен ойлойм, ошо бирден бир себеби ошо Жанар Акаев ошо тегерегиндеги башка адамдарга караганда дагы бир өзгөчө бир ой пикирин айтса керек. Мен Жанарды баалаган себебим ошол учурда ошону айта алгандагысы да, айта алгандагысы. Чынын айтсам, мен мындай деп айтылам да, эми Жанар Акаевди ар кандай кылып атышпайбы? Жанар Акаев жөнүндө сөз болуп калды, бул тигил жактан акча алат, бул жактан акча алат. Мен КЛДП боюнча, Жанар боюнча да оюмду өзүмдүн баракчама айткам, жарыялап. Эми ошол экимде көп адам Алмаз Шашановичке бетине көп нерсени эмес, эчтекени айта албаган адамдар бар эле. Жанындагы мен деген атага чыккан адамдар көп нерсени айтмактуу көрсө, айта алмактуу көрсө, жанында он чукпай, дым бербей, сиздики туура деп чыгып кеткен адамдар болчу да. Ошонун арасынан эми ушул айта алды да. Жаш болсо дагы айта алып, жок, мындай эмес, тигиндей болчу деп. Анан мен ошол эки тегеректердин кругуна кирген эмесмин таптакыр. Мени киргизген деле эмес. Киргизе турган жөнү деле жок болчу деп ойлойм менчи. Себеп дегенде мени менеджер катары ошо КТРде өзгөрүү үчүн колдонушкан, жана КТРдин позициясын мен дайыма коргоп келген үчүн, ошон үчүн мен ошол жерге коюп колдонушкан. Аэропортто деле ошол эки мен менеджерлик жөндөмүм үчүн колдондо. Менин бирөөнүн кудасы, бирөөнүн тууганы, бирөөнүн жакыны деп колдонгон эмес. Мен мисалы Абдил Кеңеш менен мамилем жакшы болуп, ал кишинин мага мамилеси жакшы болгону менен Абдил Кеңеш менен мен жакындан ушу КТР келгенде эле сүйлөшө баштагам. Андан мурун мындай жакын деле сүйлөшчү эмеспиз биз. Мисалычы, мындай көбү айтат да, ошо Абдил мени тартып келип антип мынткен деп. Жок. Абдил Кеңеш ошо КТРге мен келип байкоочу кеңеште иштеп антип мынтип атканда, ошондо биз мындай сүйлөшүп баарлашып турчубуз да. Ал киши менен деле баарлашып калганыбыз, ал киши деле баалаганы, ошо мен көп нерсени маселени түшүнгөн үчүн, деген үчүн, мун үчүн эле баалап келген да. Ошондуктан мындай бир дагы бирөөлөргө мындай өзүмдүн моралдык дагы милдеттерим жок болчу. Юридикалык да милдетим жок, моралдык дагы милдетим жок. Ошондуктан мен жанагы Алмазбек Шашанович боюнча сын пикирлерди айтып атпаймынбы? Сын пикирлерди айткан себебим мен ошондо эч уялбастан, тартынбастан эле айтып атам. Себеп дегенде ал кишинин алдында мен Алмаз Шашанович көп адамдардай болуп, лаппай мен азыр баарын кылып антимтем дегендерден эмес, мен таптакыр андай да сөздө болгон эмес, андай экөөбүздүн мамилебизде болгон эмес. Ошон үчүн эми менден ал киши мисалы чоң саясатты же тигил бул жол жөнүндө эмне деп ойлойсуң, антимде ойлойсуң деп эч качан өмүрү менден сураган эмес ал киши. Мен кеңешимди укканда эмес, мен айта турган. Эгерде мен КТР боюнча өзүмдүн дайыма оюмду кандай болсо ошондой айтчумун. КТР боюнча моундай болуп атат, моундай болуп атат, моундай аны болсо маселе жок, жашырбай эле айтчумун. Ошондуктан мен ал кишини сындап атканда биринчиден анын алдында мындай уяла турган же болсо ал мага моундай сени көп сындайт да, сени деген ошо Атамбаев алып келген, анан сен туруп алып азыр ошондо жамандап атасың, сындап атасың деп айтып келишет да. Атамбаев алып келгенде кандай? Менин аябай жакшы жумушумдан suurуп туруп, алып келип КТРге отургузуп коюшкан. Да.
Мен аны эч жашырбай эле дайым айтып келгем, КТРге караганда тетиги аэропортто иштеген директор болуп иштеген ордун мага аябай жакчы. Аябай жакшы орун болчу. Саясаттан да ары чоң мекеме эгилеген, ал жерде көп нерсени да кылсаң болот эле деп. Анан эми жан ачый турган кадамдарды кылып атса, кантип мен коргомокту көрсө, кантип сындабайм? Ошон үчүн сындап айттым. Жан ачый турган нерсе, мен жанагы жаным ачып ичим ооруганы, мен ал боюнча дагы дайым айтып келем. Эгерде ушу Алмазбек Шаршенович өз учурунда тизгинди тартып, Сооронбай Шарипович бул айткандай болбойт экенин көрүп, көзү жетип, муну башкара албайт экенин көзү жеткенден кийин тизгинди тартып кетиш керек болчу да. Өлөр манданып эле өзү өлөрдөн манданып кетмекте болсо, балдарды дагы, жаш балдарды дагы алып барып тыгып таштады да. Жаш балдарды дагы алып барып тыгып таштады. Мына ошол эле Сапар, ошол эле жана Калиев. Жаш балдарда мамлекетке иштеп пайдасын алып келе турган балдарда билим топтоп, тажрыйба топтоп, бүт ыкмалардын баарын билип, эми мына өкмөткө чоң мындай пайда алып келип, чоң бир жакшы колун узарта турган адам болордо келип туруп, ушул кишинин сөзүнөн ушу нукуруп тукургандан барып ошореки саясаттын курмандыгы болуп калышты да. Мен ошорекиге жаным ачыйт да. Ошого жаным ачыйт. Ар бир кадр иним, Кыргызстанда ар бир кадр азыр алтынга тете. Ар бир кадр алтынга тете. Бир жакшы баш иштеген кадр бир өлкөнүн чоң багытын тим эле чалкап, калчап туруп жайына коюп коет. Догоев, мынакей азыр бийликтин Догоеву. Бүт цифровизацияны, санариптештирүүнү алып бараткан Догоев да. Догоев да. Ошол Догоев бүт барын пландарын чийип, ошонун көрөгөчтүгүнөн, ошорекинин баш иштегенинен, өнкөнүнөн ошол мындай бүт тармакты алып барып атканда. Бул азыр бүгүнкү күндө Сооронбай Шариповичтин бир канаты болуп атат да. Түртүп аткан. Догоев жок болсо башка бирөө ошондой деңгээлде татыктуу алып кете алабы, алып кете албайбы, бул чоң маселе. Ошол эле мисалы Сапар Исаков азыркы бийликке жакшынакай кылып иштеп, бир чоң блокту алып бара алса болот беле? Болмок. Калиев мынакей энергетика болобу, башка жагында билими бар, тажрыйба топтоп бир өлкөгө пайда келтире алса болот беле? Болмок. Бирок тилекке каршы жанагындай болуп калды да. Бул жерде мен ойлойм, эң негизги күнөө ушу Алмазбек Шаршеновичте. Алмазбек Шаршеновичте. Мен ошон үчүн муну ачык эле айтам. Муну ачык эле айтам. Сиздин Инстаграмды дайыма эле окуп калам мен. Текстти бир өзүңүздүн стилиңиз барбы, жакшы жазасыз да мындай. Күлүп, жылмайып, анан бир чындыктап, өзүңө тиешелүү бир чындыктап, анан күлүп калам да. Анан өткөндө Майк Тайсон жөнүндө, Майк Тайсон кызын 10 миллион долларга берет экен деп чыкты го. Анан чын эле бул абсурдный суроо, бирок чын эле эгер 10 миллион доллар берем десе, ойлонуп көрөт белеңиз? Жак, болбогон нерсе. Мен мындай ал жерде жөн эле тамашасы болчу. Себеп дегенде аябай резонанс болуп кетпеди. Мен Майк Тайсондун твиттерине подписанныймын. Жазылып жүрөм. Көп адамдын твиттерине жазылып жүрөм. Майк Тайсон твиттери бар. Твиттеринде бул адам чыгарганда эле көргөм. Анан чыгарганда көргөм, ал бул Америкада дискуссия Майк Тайсон уктап калган. Бирок эми ал жакта түн да. Ал уктап ал ойгон учакта биякта күн да. Башка жакта биякта талкуу болуп жаралып кеткен, ошого эле тамашалап жазып койгондо болсун. Мындай да, биринчиден эч ким Майк Тайсон эмес, башкалар дагы эч ким анча акча бербесе керек. Эми тети акчасы таптакыр эле санга жатпаган, балким Дубайда бир принцтердин эле бир акчалары ошону кошуп бербесе. Экинчиден мен мындай деп эсептейм да. Кудайга шүгүр, мен ушундай абалга келип калдым. Мен дайыма минтип айтам. Сенде миллиардтаган акчаларың болгону менен дагы аны коротконго жете албайсың. Бир жолу бир досум бар, ушу белгилүү досум бар Кыргызстанда. Анан ошол досум экөөбүз сүйлөшүп калган, мен тамашалап сурап калдым, эмне болду, миллиард доллар жетпеби акчаң депчи. Анан ал досум күлүп, жок, жете элек. Бабаң жетсе керек.
Бирок меники жетерек, мен 600 миллион доллардайым бар деди. Бизде ушундай балдар бар. Бизде ушундай балдар бар. Анан ошентип айтты, ошол тааныш дос балам айтты, жок билем. Бирок где-то 600 миллион доллардай бар деп айтып калды. Айтып калды да. Анан миллиард качан жетесин десем, билбейм, бир жетсе жыл барып калам го деди да. Эмне эсептери боюнчачы. Анан ошол экөөбүз сурап калып, мен айтып калдым, досум, экөөбүз өмүр бою жашабайбыз да. Анан анын баарын эмне кыласың? Сен бар, сен экөөбүз өлөбүз, сен өлөсүң, анан калган акчаны эмне кыласың деп ошондо сөз болуп кетти. Анан экөөбүз санай баштадык. Кечинде болчу, түнкү 10дон баштап санай баштадык, кийин таңкы 5ке чейин санадык. 600 миллион долларды. 35 жаштан 80 жашка чейин коротуп баштадык. Отуруп эсептепчи. 600 миллион долларды эсептеп баштадыңыз. Жок, биринчи жөн эле канча акча кетет. Бүт чачканда. Биз аракечтикти, алкаштыкты, арак ичкенди минус кылдык, наркоманияны минус кылдык, анан жанагы азартный игры ошерекини минус кылдык дагы. Себептен алар менен 600 миллион эмес, 600 миллиардын деле бир саатта жоготуп ийесиң. Аларды минус кылдык дагы. Бирок калганын баарын эсептей башташы. Балдарды жакшы университеттерге, мен деген дүйнө жүзүндө университетинде дүйнө жүзүнө 2 жолу тиги кругосветныйга кылып, биякта туугандарым барына жардам берип, благотворительность кылып, бизнес кылып, 4-5 машина кылып, машиналарымды алмаштырып, ким билет, майталканы чыгара канча. Аяган жоксуздар. Аяган жокпуз. Канчаны корото алат экенбиз депчи. Анан эсептей бердик, муну да кош, бул да болот, муну да кош. Жанагы кырсык канпын баарын коштук, тигин баарын коштук, 80 жашка чейин, 80 жашка чейин. Эним 32 миллион доллардан ашык корото албай койдук. Аракет кылып атып, 32 миллион доллардан ашык корото албай койдук. Корото албай койдуктан, күнүгө самандай кылып чачып атып, корото албай койдук. Мына элестетесиңби? Ошондо элестет да, бул эмне дегенди билдирет. Мындайда сен коротом десең дагы жетише албайсың да, акчаны коротом десең дагы жетише албайсың. Ал бирок мындай башка чындык бар. Башка чындык бар. Билбейм, сиз экөөбүздүн акчабыз кандай экен. Сиз тапкан акчаңыз башкача, мен тапкан акчам башкача болуш керек. Бизде ошол досумдун акчасынын 600 миллион, 600 миллиону бар, кыргыз жигит. Ошо 45-ин тегерегиндеги жигит. Атын айтпайм, өзү коңчулукка көп чыккан жакшы көрбөйм. Ошол жигит дагы, мен дагы, сиз дагы ушул эле сууну ичебиз. Ушул эле сууну ичебиз. Эртең менен тиги да турат, мен да турам, ошол эле кофени ичебиз. Ошону рахаттанабыз. Сиз дагы, мен дагы ошондой эле уктайбыз, ошондой эле бассейн сууга түшөбүз, ошондой эле сезимдерди кутабыз. Ошол эле. Анын деле ашып кеткен телефону ушул iPhone. Меники деле ашып кеткен телефон iPhone. Мындан башка ал бриллиант iPhone көтөрбөйт, так ошондой. Демек эмнеди? Биздин акчалык позициябыз ар кандай болгону менен биз рахат алчу, бул жерде бакыт сезчү нерселер баарыбыздыкы бирдей эле. Баарыбыздыкы бирдей эле. Биз тамак жеп тойгондо бакыт болуп сезип, жакшынакай сезип коет. Ошондо сезим сизде бар, ошол сезим менде бар, ошол сезим 600 миллион доллардын ээсинде бар. Кыз кишини сүйгөндө сиз дагы ошондой эле сүйөсүз, рахат аласыз. Мен деле ошондой сүйөт, бул деле ошондой сүйөт, рахат алат. Кино көргөндө бул дагы ошондой эле, ошол эле кинотеатрга ошондой эле. Биз ошого көбүс акылыбыз жетпейт да, ошону түшүнө билбейбиз да. Бирок ошону түшүнө билгенде сен түшүнөсүң да, мага бул акчанын кереги жок экен. Мага бул бийликтин кереги жок экен. Мага тең соолук керек экен. Мага моуну ичкенге, ошону сезгенге аманчылык керек экен деп ошону түшүнүп каласың да. Сиз тренинг өтүшүңүз керек экен негизичи. Кантип бактылуу болуш керек деген тренинг өтсөңүз болсо да экен. Эми албетте Тайсондун кызы боюнча тамашалуу суроо болчу, бирок Тайсондун кызынан башка деле сизде
мүмкүнчүлүктөр болгондур, мисалы Кыргызстандан башка жака кетип калгангачы. болгон. Неге кетип калган эмессиз? Анда башка себеп болчу, азыр кет десе башка себеп да. Мен бир нерсени түшүндүм. Эгерде анда себептер мындай болчу. Мен окууга өткөм. Америкага окууга, жакшы окуу жайга өтүп, анан ошол жерге үй бүлөм менен көчүп кетип, ошол жерге 5 жыл жашаш керек. Окуунун шарты мындай болчу. Ал жерде 3 жыл мен ошол жерде илимий ишимди жактап, окуп бүтүп, анан да 2 жыл ошол жерге каржы үчүн иштеп беришим керек болчу. Анан ошол жерде үй жай болуп антип кетип кала турган мүмкүнчүлүк болгон. Анда мен ар жак бир жакка барып көнүп калдым эле. Анда мен мындай деп ойлочумун да, мен кантип могул жерде туугандарым бар, досторум бар, анан тигил жакка кетип калсам, ошон эми могул жерден деле ошого окшогон айлык табаттырмын, анан куса болом деп себептенде мен Туркияда окуп келгем, Варшавада окуп келгем, Польшадачы. Анан ошондо мындай анда жаш кезекте ошо кусалык деген аябай сезим да, ошо жөнөкөй эле манты, жөнөкөй эле эт, беш бармактарды сагынып, тоолорду сагынып эле куса болуп, анда ошондой. Азыр мен эч жакка барбайм, себептенде мындай. Себеби жөнөкөй эле. Мен Америкада болобу, Европада болобу, Түркияда болобу, Кыргызстанда болобу, өзүмө жетиштүү, мен рахат боло турган шартты түзө алам. Мага жетиштүү. Мен ушул жерде ичкен сууну Америкада деле ичем, бул жерде деле ичем. Ушул жерде кенен отуруп, баары сейилдеп, рахаттанам, ошону ушул жерде деле кыла алам. Бүгүнкү күндө мен кете турган эч оюмда жок, бара турган эч нерсем жок, себептен мен билем да, кайсы жерге барбайын, өзүмдүн шартымды түзө алам. Бул жерде мен азыр толук кандуу бактылуу адаммын, аябай бактылуу адаммын. Азыр мисалы баары сындап атышпайбы, тиги биримдикке жардам берип, бул кайра барып тиги жугунду. Мен айтып берем, мен с удовольствием жардам берип атам. Мен монто мына жанагы айтып аткандар, мен с удовольствием жыргап, сүйүнүп жардам берип атам. Биримдикке, өзүмдүн жакындарыма, туугандарыма кимге жардам берип атсам дагы, мен всегда от души это я делаю. Не для чего-то. Бир нерсе үчүн эмес. Мына ошо силерге ошол жетпей атабы, мен биримдикке болгон күч аракетим менен жардам берип атам. Бул Ошто азыр кандай жыйынтык болот билбейм, мен жардамым тийсе тийди. Кийин келечекте парламент шайлоосунда менин жардам буларга тийби билбейм, аны өзүлөрү билишет. Келип жардам берип деп сурап кала турган болсо, мен башка нерсе да айтып кеттим. Азыр парламенттик шайлоо боюнча азыр керек болсо башка партиядан чыгып биз шарттарын сүйлөшүп атабыз. Жардам берүү. Кандай шарттарда жардам берүү боюнча. Мен ачык эле айтам, азыр башка партияга мен азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам. Эгерде алардын шарттары жагып мага биримдикти ошо менен бүттү десе, мен с удовольствием ошол партияга жардам берем. Күнү түнү иштеп, жакшы натыйжа көрсөткөнгө рахаттанып жардам берем. Мен разы болуп отура бергиле. Ошондой эле. Эртең мисалы бир шарт болуп калып, мисалы сизге менин жардамым керек болуп, мен ошол жардамды бере ала турган болсомчу, мен с удовольствием жардам берем. Колумдан келишинче аябай ошол экени жөн эле эптеп-септеп эмес, жакшылап сапаттуу жардам болсун деп жардам берем. Ошондой элесе. Жанат сиз менен баарлашып отуруп мындай нерсени байкадым да, сизде сарказм, юмор, анан самоирония деген аябай. Ушул нерсеге сиз башында эле бар беле же акырындап келдиңизби ушундай нерсеге? Бара-бара келди. Бара-бара бул тажрыйба менен, билим менен убакыт келип, анан ошондон келди да. Бул албетте мурда жок болчу. Чече алатсыз мурда? Албетте, мен көп нерседен өттүм да. Азыр мага мисалы эл жана сындап антиминтип анан ар кайсы беркин жазып атпайбы? Мага баары бир. Мына айтканда чын жүрөктөн баары бир. Эмне деп жазсаңар, кандай деп жазып, эмне коллаж чыгарба, мага баары бир. Мына сиздин көрөрмандарыңыздарга айтып коет, мага баары бир. Баары бир. Эмне деп жазасыңар, чын мага баары. Мен аны ойлобойм дагы.
естебейм дагы, окубайм дагы жана комментарийлердичи. Эми совсем балит сөздөрдү жазып аткандар кээде көрүп калам, мен блок кылып коем, башымды ооруйт. Жөн эле кара тизмеге кылып коем. Мен ага эч качан жооп берип отурбайм, сен итсиң, анан кошсуң, анын деп биринчи. Андан тышкары мен туруктуу сынчыларым бар. Туруктуу эми мени, наверное, не переваривай дегендер бар да. Аларга да баары бир. Мен аларга да баары бир, анан мен эч качан аркасынан кайра түшүп, булар ит, куш, аны буну дебейм. Мисалы, мына Мавлян мага эни болот го дейм, мен тең билбейт экенмин чын. Чын айтсам, Мавляндын күчү же улуу мен билбейт экенмин. Ошол бардык жерде чукулап эле мен жамандап жүрүп үчүн мага баары бир чын. Мен наоборот кайра минтеп ойлойм да, ошол Мавлян ушул бийлик менен иштешип, кайра жакшы кийинки бийликте да калып калса экен депчи. Себеби жөн эле. Азыр ал тажрыйба топтоп атат да, билим топтоп атат, кагылып атат, согулуп атат азырчы. Анан муну кийинки бийликке алырга тебисечи, ошол бийлик эле жаман да. Себептен мун канча 5 жыл буга мамлекеттен сиздин экөөбүздүн акчабыз кетип атат да. Мамлекеттен акча төлөнүп атат. Буга билим берилип атат, тажрыйба берилип атат, акча төлөнүп атат дагы 5 жылдан кийин ал ыргытып ийгенде. Жанагы эме бар го сүздө обидно дегенчи. Мне обидно будет да, что буларды кетирип атканычы мисалы. Дагы кимдер бар жанагы менден кээде сурайт, жана Чынар Капарова деген бар. Ошол эки жамандап эле жүрөт, чын. Мен айтып койчу, Чынар эже мага баары бир чын. Мага меня это не трогает. Кээде мага айтып калсат да, тиги жамандаптыр, не трогает. Эми жамандаса жаманда. Демек, мени ал киши ойлонуп атат. Мен жөнүндө күндүртүн ойлонуп атат, түндүр ойлонуп атат. Мага убактысын коротуп атат, нервин коротуп атат. Рахмат айланайын мага. Мен кечирип коюңуз, мен анчалык корота албайм. Кечирип кой. Мага жок да, сизге убактым да жок, нервим да жок. Чамам да жок да ал кишилер жөнүндө. Мен ойлоно турган балдарым бар, мен жакындарым бар, досторум бар, кызматым бар. Мен ошолордон колум бошобойт. Убактым жок аларга. Анан мен эми жамандап, андан пайда чыксачы, мындай бирөөнү жамандап, пайда чыкса, мен деле кошулуп жамандайт элем. Бирок мен көрө элекмин, бирөөнү жамандап, пайда чыкканын көрө элекмин да. Чын көрө элекмин. Мындай өзүнө пайда болгончу. Ал кишиге балким жаман, мындай переживать этип антип, бирок мен андай эмесмин да. Мага мындай жанагы горох апстенкудай эле да. Өзүм сындаганда мен мындай деп айтам да, тиги бардык адамдар бирдей. Бардык адамдардын терс жактары бар, оң жактары бар. Мен дагы жашырып элге көрсөтпөй кылган өзүмдүн терс жаман жерлерим бар. Жок эмес. Ыраазы болуп койсун жанагы хейтерлер дейт го. Мен дагы жаман нерселерим бар. Айтып коеюнчу, бар. Бирок ушундай эле меникинде жаман нерсе силерде да бар. 1000% бар. Бирок аны просто силер көрсөтпөй, анан көрбөйт, билбейт деп жүрөсүңөр да. Бир күн былтып чыгып калат анысычы. Ошондой нерсе, бул жашоо деген ошондой нерсе. Ошон үчүн мен аны аябай жакшы билем. Идеалдуу эмес, мындай жакшы адам аз. Жакшы болуш бул өтө кыйын. Ошон үчүн мындай өзүңдү кыйын сезбей эле, өзүңдү бирөөдөн мен кыйынмын дебей эле, бир күн ошентип кыйынмын деп барып ушундай бир таска барып отурасың. Итиң чыгып жатып калсаң, анын баарын көрүп атпайсызбы? Ошон үчүн мындай эл менен эл катары болуп эле, пас болуп эле, өзүңдү өзүң сындап тамашалап коюп жүрө берген, андан ашкан нерсе жок. Маяк бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан акыркы бир блиц маяк деп коет го. Ошондой өз калды. Мен тигил же бул деп бир нерсени тандоо коем. Сиз тигил же буну тандайсыз. Дайырсыз, шахмат же футбол? Шахмат. Шахмат, шахмат же көкбөрү? Азырбы? Мурда көкбөрүнү тандамакмын, шахмат. Шахмат, көкбөрү ойнодуңуз беле? Мен аябай ойночумун. Өлүп талып башымды сайып коюп ойночумун. Аттан канча жыгылдым, көкбөрү дегенде өлүп берчү элем да. Айфон же Samsung? Айфон колдонуп турам. Instagram же Facebook? Бизде Instagram.
Бекбурбиев же Анжелика. Бұлар таңдаш қиын ғой. Анжелика байқұш қыста азамат баға берем, Анжелика біле таңдайыншы. Мен азыр барысында шаттаймын. Бекмен таныштығым жоқ өкөз, ұрышқаннан бөлек башқа ештеке. Да? Біз жаңағы бір мен КТРде болып тұрғанда президенттің немесі ойынша, құттықтаусы ойынша біз ошо айтышқанбыз, ошо ойынша айтышқан ойынша жүрөбүз. Жакшы. Сиз сыйлаган жашооңуздагы 3 адам. Досторуңузбу, ата-энеңизби, жакындарбы? Сиз сыйлаган. Көп сыйлаган адамдар. Аябай көп. 3 негизгиси. 3 башкысы. Мен биринчи, экинчи албетте бул мен чоң апам мени өстүргөн, мага жан берип, бул дүйнөгө алып келип билим берген өзүмдүн апам. Ошол эки кишини аябай терең сыйлайм. Терең сыйлайм. Андан ары азыр калгандарын тарынтып алам, айтсамчы, себептен мен жашоомдо мен сыйлаган, урматтаган, мага түрткү болгон, жардам берген адамдар аябай көп болду. Алардын жардамысыз, алардын колдоосуз, алардын караанысыз мен болбойт элем. Акыркы жолу качан ыйладыңыз? Чоң атам каза болгондо ыйладым. Андан кийин апам каза болду. Апам каза болгондо мен кичине ыйладым, бирок чоң атам каза болгондо аябай ыйладым. Бул кайсы учур эле? 96-жылы болду. 96-жылы. Сиз мектепти ошону бүтүп бияка келгенде мен ыза болуп, андан кийин да көп ыйлап жүргөнүм себеби бир эле болду. Андан кийин да көп ыйлап жүрдүм. Мындай экен. Андан кийин апам өтүп кеткенде да канча ыйлаган жокмун. Тайнем өтүп кеткенде да канча ыйлаган жокмун. Мен ыйлаган деле жокмун да, мындай айтсак болот. Бирок атам өтүп кеткенде ыйлаган себебим мындай экен. Ата-энебиз бар да, ошол өзүң жашка толуп калганда, мүмкүнчүлүгүң пайда болуп калганда, ошол экелерге жардам берип, көз мындай каран болуп, аларды багып калсаң, мындай көп эми ыза болбойт экенсиң. Мен жардам бере алдым, бага алдым деп. Мен апама жардам бергенге жетише алдым да. Тайнеме жардам бергенге жетише алдым. Атама жетише албай калдым да. Атам байкуш мени 16-га чейин багып, чоң атам. Анан мен эми мына акча таап адам болом деп атканда өтүп кетти. Менин жакшылыгымды көрбөй калды. Ошол экиге аябай ызаланып көп ыйлап жүрдүм. Ушул эле себеп болду. А так мен мындай ыйлабайм. Мындай кичине мындай эме ал жагынан мындай кырс мүнөзүрөкмүн да. Түшүнүк менен кабыл алсаң көп нерсени түшүнүп. Сизди абдан таасирленткен 3 китеп. Абдан таасирленткен. Мен эмени айтам? Китептин баары эле таасирлентет. Бирок мен айтам, дайыма менден сурап калганда, сурап калышат да, кайсы китептерди окусак депчи. Анан мен биринчи эле албетте айтам, Чыңгыз Айтматовдун китептерин баарын окуп чыгышыңыздар. Чыңгыз Айтматовдун китептерин баарын окуп чыгышыңыздар керек. Анан Чыңгыз Айтматовдун эң таасирленткен китеби бул Муктар Шаханов менен Маеги бар. Экөөнүн Маеги абдан жакшы жазылган. Анан ошондо Бакуш Чыңгыз Төрөкулович эми өз учурунда сүйүү үчүн, сүйгөн адам үчүн ошондой учурда коом андай ажырашууну, сырттагы сүйүүнү таптакыр терс кабыл алып, андай боло турган болсо, карьераң жокко чыкканга коркунуч баргына карабай, ошол кишинин сүйгөнүнө, сүйүүсүнө, ал киши өтүп кеткенде ошол экени көтөрүп, эч кимден жашырбай, сүйүүсүн жашырбай, аябай таасирленип калдым. Ошол биринчи китеп. Экинчи китеп билим берүү боюнча «Три чашки чая» деген бар. Китеп. Робертсондун китеби «Три чашки чая» деген. Ошону билип алгыла. Ошону окугандан кийин билимдин кандай маанилүү экенин мен түшүнүп аябай таасирлендим да. Ошо биринчи жана Чыңгыз Төрөкуловдун китеби, экинчи ошол Робертсондун «Три чашки чая» деген китеби. Анан үчүнчү китеби Джордж Оруэлл деген жазуучу болгон. Бул Англиянын жазуучусу.
ошонун 1984 год деген 1984 деген китеби бар. Бул эркиндиктин баалуулугу боюнча. Ошол китепти окуганда кандай эркиндик бул өтө маанилүү экен. Ошон үчүн мага 3 нерсе бул: биринчи Чыңгыз Тоокуловдун сүйүүсү, сүйүүнү бапестеп баалап бийикке койгон, экинчиси билим берүү, үчүнчүсү эркиндик. Рахмат, абдан жакшы кеңеш болду китептерге да. Ушуну менен биздин маегибиз аягына чыкты. Илим Байрамбекович, сизге абдан чоң рахмат. Бүгүн кандай десем бекер тренинг болду окшойт бизгечи. Сизге чоң рахмат. Ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Инстаграмда дали катталуучу ойдон кала берем. Мен сизден жакшы жаңы постторду күтөбүз. Рахмат, жакшы туруңуз.